Assalamu alaikum достор, силер Ракер каналындасыңар. Бүгүнкү видеомдо мен бир жаңы сайтта болдум. Ошол сайтка обзор кылып, текшерип көрсөтүп бермекчимин ошол сайтты. Азырынча өзүм деле бул сайт төлөйбү же төлөбөйбү билбейт экенмин. Андыктан бул видеону аягына чейин чыкпастан бул сайтка кирип акча таппай кое туруңуздар. Видеонун аягында сөзсүз акча чыгаруу болот. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Мына достор, мен бүгүнкү көрсөтөйүн деп жаткан сайттын аты Crocus деп аталат. Бул сайт бир аз гана убакыт мурда чыкты. Ошол себептүү мен сиздерге азыр ушуну текшерип көрсөтүп берем. Азыр статистиканы карайлы, мына. Көрүңүздөрдөй 0 күн болуптур. Ошондо дагы 342 адам катталыптыр. Андан ылдыйраак түшсөңүздөр бул жерден акча салгандарды көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле акча чыгаргандарды көрсөңүздөр болот. Андан ылдыйраак түшсөк, майнинг план деп жазылып турат. Мисалы эң минимальный 150% экен. Ал минимальный 10 рубльдан башталат экен. Мисалы 10 рубль салсаңыздар, 24 сааттан кийин 15 рубль болуп калат дегенди түшүндүрөт. Ушинтип эң эле максимальный бул жерде 350% экен. Мисалы 15.000 рубльга кирсеңиздер, где-то бир 50 миңдей болуп калат экен да. Андан ылдыйраак бул жерден калькулятор прибыли деген отдел турат. Бул жерден сиздер эсептеп алсаңыздар болот. Мисалы бул жерден 111 рубль сала турган болсоңор 166 рубль болот деген сыяктуу. Эми бул жерден акча таба башташ үчүн биринчи инвестировать деген кнопканы басасыздар. Бул жерге кирип жөнөкөй регистрация өтөсүздөр. Ал үчүн логин, пароль жана эмейлиңиздар эле керек болот. Анан эң аягында могу галочканы жандырып коесуздар дагы катталасыздар. Андан кийин выполните вход деген кнопканы басасыздар. Так, могу вход дегенди басып өзүм аккаунтума кирейин. Көрүңүздөрдө кирдим. Эми бул жерге Payer жана Perfect Money менен колдонсо болот экен. Акча салуу, бул жерден акча табуунун эки жолу бар. Биринчиси акча салып акчаны көбөйтүп алуу, жанагы айткандай эле. Экинчиси болсо реферальный система деп коет. Биринчи акча салууну көрсөтүп берейин. Ал үчүн жөн гана открыть депозит дегенди басабыз. Так, мы үстүнөн биринчи отделди тандайбыз, мисалы, же болбойт экинчи болсо экинчини, мен биринчини эле тандайм. Бул жерден болсо көргөнүңүздөй Payer, Perfect Money, Kiwi жана ушундай криптовалюталар аркылуу кылса болот экен. Мен Payer аркылуу гана кылам. Бул жерге сумманы жазам, мисалы 20 рубль салайын мен, 20 рубль деп жазам. Инвестировать деген кнопканы басам анан. Бул жерден бардык инструкция берилиптир. Могул кошелекту копировать кылып алышыбыз керек. Эми Payer кошелегубузга киребиз. Так, бул жерге кирип перевести деген жерди басасыздар. Анан кийин Payer деген тандап, бул жерден рубль дегенди жандырып коесуздар. Сумма деген жерге 20 деп жазам мен. Сиздер өзүңүздөр тандаган сумманы жазасыздар дагы. Подтвердить дегенди басабыз. Эми закрыть басабыз дагы. Ушуну карайбыз. Копировать кылып алабыз. Анан бул жерге ID-сине ушуну жазабыз да, пополнить деген кнопканы басабыз. Мына платеж успешно принят деп чыгып калды. Бул жерден ар бир 10 мүнөттөн кийин 1% түшүп турат экен. Так, эми депозит деген жерден карасак, көргөнүңүздөрдөй работает деп азыркы салган акчам чыгып калды. Мына сумма 20 рубль, 144 жолу начисление болот экен. Жана ушундай эле статусу работает деп жазылып турат.
Мына ушинтип акчаны салсаңыздар болот. Эми реферальный программаны түшүндүрө кетейин. Ал үчүн партнерам деген жерге киресиздер. Киргенден кийин бул жерде реферальный система 10 уровеньде турат экен. Сиздер могул ссылкаңыздарды копировать кылып алып, башка адамдарга жөнөтөсүздөр. Ал башка адамдар сиздердин ссылкаңыздар аркылуу келип акча салып, акча таба турган болсо, ошондон сиздерге кандайдыр бир процент түшүп турат. Канча процент экенин билбейт экенмин аны. Где-то бир 5% же 8% ушундай болот. Мына бул жерден партнерлордон ушундай акча тапса болот. Ал эми бул жерден платежный реквизит деген жерге өзүңүздөр керектүү кошелегиңиздарды сохранить кылып коюшуңуздар керек. Мисалы мен мына ушинтип туруп анан астынан сохранить деген кнопканы басып коем. Бул эмнеге керек десеңиздер, бул акча чыгарууда керек болот. Акча чыгарууда ушул жердеги бириктирген аккаунтуңузга акча келип түшөт. Эми операция деген жерден эмнени тапсаңыздар болот. Жанагы эле акча салганыңыздар, акча чыгарганыңыздар, же болбосо акча түшүп турган убактагылардын баары ушул жерден көрүнүп турат. Мен болсо эми күтүп, деги акча чогулган убакта сиздерге акчаны чыгарып көрсөтүп берейин. Мына достор, менин мояктагы Payer деген рубльим балансымда 13 рубль 95 копеек чогулуп калыптыр. Мен ушул акчаны сиздерге чыгарып көрсөтүп берем. Биринчи сиздерге акчанын түшүп жатканын көрсөтө кетейин. Ал үчүн операция деген бөлүмгө кирем дагы. Мына ар бир 10 мүнөт сайын мага 21 копеектен түшүп турат экен, түшүп атыптыр. Ушинтип отуруп бир нече жолу түшкөн экен. Аны азыр карап көрөйүн канча жолу түшкөнүн. Депозита деген жерге кирем. 67 жолу түшүптүр. Ошондо бизге 13 рубль 95 копеек акча чогулуптур. Эми акчаны чыгаруу үчүн биринчи настройки деген жерге киресиздер. Бул жерге эмес, биринчи могул жерден платежный реквизита деген жерге киресиздер. Кирип бул жерден мисалы Payer'ден акча салсаңыздар, Payer'ге гана акча чыгара аласыздар. Эгерде Kiwi'ге салсаңыздар, Kiwi'ге чыгара аласыздар. Криптовалюта аркылуу салган болсоңуздар, криптовалюта аркылуу гана чыгара аласыздар. Ошондуктан мен Payer аркылуу салгам, ошол үчүн бул жерге Payer кошелегимдин номерин жазып койдум. Эми акча чыгаруудан мурда мен сиздерге өзүмдүн кошелегимдин дагы балансты көрсөтө кетейин. 475 рубль 5 копеек экен. Азыр мен бул жерден 13 рубль 95 копеек чыгарып кетем. Ал үчүн могул үстүдө турган эле 3 вкладка турат. Открыть депозит, пополнить баланс жана вывести средства деген кнопкалар турат. Эң үчүнчүсүн тандайбыз. Мына вывести средства, кыргызча которулушу акча чыгаруу. Мына киргенден кийин кайсыл платежный система боюнча акча толтурган болсоңуздар ошону тандайсыздар. Менин учурумда Kiwi, Payer кошелек. Аны тандадым дагы. Бул жерге сумманы жазабыз. Минимальная сумма 10 рубль достор. Менде 13.95 бүт эле чыгарып кетейин. Вывести деген кнопканы басам. Выплата успешно заказана деп чыгып калды. Ожидайте обработки администратором деп жазылып турат. Демек, бул жерде 15 мүнөттөн 24 саатка чейин чыгышы мүмкүн экен. Эгерде мен чыга турган болсо, ошону видео алып тартмакчымын. Эгерде ушул жерден эле көрүп сиздер бул сайтка кирип акча таппай кое туруңуздар, балким бул сайт акча төлөбөйт. Мына достор, мен бул сайттан акча чыгарганман бир 2 күндө өтүп кетти уже. Могул 13 рубль 95 копеек акча чыгарган сумма мага Payer кошелегиме келген жок. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ушул Crocus сайты иштебейт дегенди түшүндүрөт достор. Эгерде кимде ким ушул сайтты таап, ушул аркылуу иштейм деп аткан болсо, жөн эле койсоңуздар болот. Эмнеге дегенде бул сайт ушинтип төлөбөйт экен. Кимде кимге бул видео пайдалуу болгон болсо, каналга катталды кетиңиздер, видео лайк басып кетиңиздер, жана ошондой эле башка видеолорумду дагы көрө кетиңиздер. Анда эмесе мен силер менен коштошмокчумун. Кошкула достор.